Күндө таңерте шаарыбыздагы балдар бакчаларына кирген ар бир баланын дене табын текшерип, кызыл бүдүрчөлөр денесине чыкпагандыгын атайын меймандар көзөмөлгө алып турат. Себеби кызамык оорусу күн сууктаганы күч алышы мүмкүн. Учурда Солнышко балдар бакчасында 240 бала тарбияланса да абал туруктуу. Бизде бала бакчада абал туруктуу, эч кандай кызамык оорусу жөнүндө кайрылуулар болгон жок. Бизге келип 240 бала бар. Biz ertең мененки прием учурунда медсестра бир баланы карап, денесине чейин карайбыз да, кээде ар кандай учурлар болуп калат. Эгер ооруп, бир аз шалдырап калса үйүнө жөнөтөбүз. Бирок мындай кызамык менен ооруп же ветрянка менен ооруп деп кайрылган ата-эне болгон жок. Жыл башынан бери бүгүнкү күнгө чейин жалпы Талас облусунда 79 жаран кызамык оорусуна кабылган. Булардын басымдуусу өз учурунда кызамыкка каршы эмдөө албагандар. Андыктан айрым кызамык менен ооруган жарандар ооруканага жатып дарыланса, көпчүлүгү үй шартында коомчулукка аралашпай дарылоодон өткөндөр. Бүгүнкү күндө Талас областы боюнча кызамык оорусу боюнча абал курч деп айтып койсок болот. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой, буга чейин 74 оору катталып, бир 2 жумадай бизде катталуулар болгон эмес. Лекке каршы акыркы жумаларда да катталуулар болуп атат. Бул бардыгы акыркы жумада дагы 5 оорулуу катталды. Булар Талас шаарынан 2, Талас районунан 2 жана Манас районунан 1. Бардыгы болуп бүгүнкү күндө 79 оорулуу катталып атат. Кызамык бул вирус коскогон өтө жугуштуу инфекциялык оору. Бул инфекция жогорку сезгичтик менен мүнөздөлөт. Башкача айтканда, мурда кызамык менен ооурбаган жана эмдөөдөн өтпөгөн адам кызамык менен ооруган адам менен байланышта болсо, ооруп калуу ыктымалдыгы өтө жогору. Кызамык оорусун айтып кете турган болсок, мына күн азыр салкындап келатат. Салкындаган учурда вирустар дагы баягы окуу башталып калды, бала бакчалар башталып калды. Ошол себептен бизде атайын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан баягы кошумча эмдөө жүргүзүү үчүн вакциналарга тез аранын ичинде бизге вакциналар келип түштү. Бул бир эле гана азыркы биз салып атканыбыздар кызамык, кызылча жана тепме оорусуна каршы болсо, азыр кызамык менен кызылча оорусуна каршы келип түштү. Кызамык Бишкек, Ош жана Чүй облустарында көп катталгандыктан 18 сентябрдан баштап бул аймактарда кызамыкка каршы 1 жаштан 7 жашка чейинки балдар арасында эмдөө жүргүзүлөт. Ал эми кийинки этап менен эмдөө иштери Талас жергесинде да болот. Учурда кызамыкка каршы эмдөө алам дегендерге вакцина бар экендигин эпидемиолог дарыгерлер билдирет. Себеби кызамык күн сууганы күч алышы мүмкүн дешет дарыгерлер. Бегай Масымбаева, Мелис Элебесов, Зина Акматова, Талас шаары.